Дайынсыз болгон эки жарандын жансыз денеси табылды. Өзбекстан Республикасынын УКМ ККБС жана Хожо Абад райондук ЭПин нөмөчүсүнүн берген маалыматына ылайык, Өзбекстан Республикасынын Андижан шаарынын Шахронсай сайынын болжол менен 2005-жылы туулган НМ жана 2014-жылы туулган НМ аттуу кыздардын жансыз денелери саат 14:30 суудан табылып, Өзбекстан Республикасынын ИИ менен кызматкерлер тарабынан Андижан шаардык өлүкканасына жеткирилген. 15-июль саат 11:30 Ош шаарына Катта терек участкасына жакын жерден Кыргыз Республикасынын УКМ куткаруучулар тарабынан аял кишинин сөөгү табылган. Учурда бир аялды издөө иштери уланууда. Маалымат булагы УКМ пресс борбору. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Екінші рейс полностью баш аяғы 21 километр шақырым болып отыр. Жаңа түшіп кеткен айда су жабылған, ертеңгенде жабылған, ал су астына аяғы бүйтіп азайды. Қайра кетінде қайра қой берейін Bize 204 milyon mal çıktı. 204 milyon. Proyekt boyunca 240 milyonga çeyin yangi gezinde oldu. Andan beri kança yıl ötü? 204, 210 bize almışta konuk kadar. Başka tamamlarga durgan yok. Az yerine yok. Allah şu. Yok biz hareket ediyoruz. Bizim bir yok. Hazırda çoğumuz kuan buday deniz. Hareket kılayız.